Бүгүн унаа салыгын төлөө мөөнөтү, ал эми 2-сентябрда турак жай, батир жана жер салыктарын төлөө мөөнөтү аяктайт. Ошол себептен мамлекеттик салык кызматы жарандарды төлөө мөөнөтү аяктап калганга чейин салыктардан кутулууга чакырат. Салык төлөөчүлөрдү жарандарда 1-2 күн калды. Бул тийиштүү салыктарын төлөгөнгө 1-сентябрь жана 2-сентябрдан өткөндөн кийин салык төлөөчүлөр жарандар салыктын эң негизги суммасын төлөөдөн дагы тышкары ошол эле айыптарды төлөп, анан салыктарын төлөөгө мажбур болушат. Ошон үчүн ойлойбуз, суранып кетет элек азыркы убакта. Ошол 1-2 күн калгандыктан ошол күндөрү салыктарды төлөөгө жетишип калгыла деп. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу салыкты онлайн ыкмаларды колдонуу менен төлөө жарандар үчүн ыңгайлуу жана коопсуз. Тагыраагы банктардын кассаларына жана почта бөлүмдөрүндөгү uzun кезекке турбастан терминалдар жана мобилдик банкинг аркылуу төлөм жүргүзсө болот. Азыркы убакта ошо пандемияга жараша биз салык төлөөчүлөрдөн да суранып кетет элек, салык органдарына келбей эле салыктарды онлайн түрүндө, ошондой эле бардык эле банктык түйүндөрүндө, почта түйүндөрүнө, интернет банкинг, мобилдик банкинг, мындан тышкары жана төлөө карталары аркылуу салыктарын төлөөгө мүмкүнчүлүк бар салык төлөөчүлөрдө. Акыркы 8 айда жер салыгынан 730 миллион сом, кыймылсыз мүлктөн 537 миллион, ал эми унаа салыгынан 482 миллион сом чогулган. Унаа салыгын убагында төлөөсө жеке тараптар үчүн 1000 сом, юридикалык жактар үчүн 5000 сомго чейин айып салынат. 20 январда төлөнгөн 1500 сомдон ашыгыраак төлөнгөн. Я заплатил налог через Мегапэй 1300 сомов за 3 литра. Почтага. Биздин макинеге жолдошум төлөп койду, 800төн көбүрөөк кош керек. Банкка бардыңар же терминал мененби? Жок, терминал менен. Мамлекеттик салык кызматы унаа, турак жай жана жер салыктарын төлөөгө жетиш элек жарандарды төлөө мөөнөтү аяктаганга чейин төлөөгө чакырат. Эгерде сиз салык кызматына канча каражат төлөөрүңүздү билбесеңиз, анда салык кызматынын сайтына кирип, өзүңүзгө тиешелүү жеке маалыматтарды жазган соң, электрондук калькулятор сиз төлөй турган салыктын так суммасын аныктап берет. Автандил Бактыбеков, Тилек Дайырбеков, СТВ.